Assalamu alaikum dostlar. Kırgız Ulуттук at sportun mına kuyurmanları. Dostlar, gruppalaşlar. Dagıstandan gelgen dostubuz mına. Eң birinci göçmөнлөрдө tanışkanбыз. Ошол бойдон достчулугубуз келтет. Азыр болсо артыбызда Санташ, мында тарыхы бар. Не деген таш? Караңыздар мына артыбыздагыларды. Турган жерибиз мына Чымынды сай, Каркыраны көздөй кетип бараткан жол. Биздин сапарыбыз Каракол Таскескен, Бияктан 970 километр сапарга чыктык. Себеби ал жерде чоң той ат чабыш болот. Биздин эки жоргобуз Казакстанда өткөндө бир апта мурунку чабышта биринчи, экинчи болгон. Ошолорду Таскескенден сынайлы деп 7 чакырым жорго салышка Кудай буйрса мына мондай күйөрмандарыбыз менен Кыргызстандан чыктык. Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыздын намысын коргоп кетип бараткан, Кыргызстандан бараткан жорголорго дем күч берип дуа тилек кылып тургула. Кудай буйрса эртең 28 июнь 2025 Таскескен, Казакстанда чоң таймаш болот. Ошол жерден Кудай буйрса жорголор, Кыргызстандын жорголору байгеле орундарды ээлейт деген жакшы үмүттөбүз. Ошол ар жакта болсо чоң жол. Биздин Нуркожоевич келгени мына Каркырага чейин, чек арага чейин эл аралык деңгээлдеги жол салып койгон. Ошондой жакшы маанай балдар менен жылып баратабыз. Assalamu alaikum, görüşкөнчө. Halkım var, sen saltanatı жарашкан, kız kulu деген saltım var. Salım canımı Yernar, Amanғали Айзел, Сaba Айзел Аяма. Көршілес Қырғызстан Республикасынан келген тұлпарымыз Биіктік ат иесі Кызырена Кенш, ал Шабандоз Макешев Файл. Бапкері жаңа ғана төрді баптаған бапкер Алманов Сыймы, Қырғызстан. Құрметті жерлестер, мына 3-ші орынға шашпауымызды көтеріп келіп, бізге 3-ші орынның жүлдесін тігіп отырған қымбат деген досымыз, бауырымыз, ағайынымыз Абайдан кеп өзіңіз награждение етіңіз енді. Өзі бас бәйген ұтып алып тұр ғой, содан кейін шіреніп тұрған түрі бар. Рахмет, ал ардақты ағайындар, бүгін Қазақстан Республикасы Улантабыз, ат чабыш бүттү. Кайрадан үйгө кайтып келдик. Кеген Каркыра өткөрүү пунктунан өтүп, ошол жерде Каркырадагы эс алчу жайында кымыз ичип балдар менен тамактанып ресторандан. Сонун дем алып отурабыз, балдарга жагып атат. Түп Каркыра жайлоосуна келип, кымыз ичип, эс алып кетсеңиздер болот. Ассаламу алейкум. Уш күйүп да калыптыр. Сонуңузга шоколад. Баарыбыз күйүп калыппыз го. Кандай негизи ой пикирлериңер жигиттер, биздин акыркы 3 күндөгү алыска болгон, казак элине болгон сапарыбыз кандай жигиттер? О, сапар абдан жакшы болот. Өзгөчө урулса. Все новые места, новые люди. Давай русский. Комментарий. Впечатление на русском. Это как побежим или Түнү менен жолдо келип чарчап калышты окшойт.